Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз bir туугандарым. Сиздер менен жагымдуу, жакшы жаңылык менен тез бөлүшкүм келди. Өтө срочный жаңылык болуп калды бул. Кыргызстандын жана Казакстандын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Оренбург облусунун Соль-Илеш шаарындагы Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Казакстан аймагы аркылуу чек арадан транзиттик бир жолу өтүүгө уруксат берилгендиги тууралуу маалымат алынды. Казакстан тарабынын шарты боюнча Кыргыз Республиканын жарандары автобус менен эки медициналык кызматкердин коштоосунда өткөрүлөт. Ошентип бир жолку транзиттик өтүү үстүбүздөгү жылдын 30 апрелинде Соль-Илеш шаарында факты жүзүндө күтүп жаткан мекендештерибизге гана сунушталат. Демек, бул азыркы күндөгү 30 апрелдеги ошол Соль-Илеш жеринде күтүп жаткан мекендештерибизди гана өткөрөт экен. Урматтуу мекендештер, кайрадан чек арага барып албагыла. Өткөрө берет экенде барып алыштын кажети жок. Себеби чек араны дагы ачып бериши, качан ачып бериши бака белгисиз. Ошондуктан алдын ала өткөрөт экен деп ал жака барыштын кажети жок. Өткөрүү тизме менен болот. Тизме үстүбүздөгү жылдын 30 апрелине карата адамдын санына карап түзүлөт. Ошону менен бирге Казакстан бийлигинин талабы боюнча жарандар өз автоунааларын Соль-Илеш шаарындагы убактылуу токтоочу жайларына калтыруу керек. Автоунааларды Казакстан Республикасынын мамлекеттик чек арасы расмий ачылгандан кийин гана алып чыгууга болот. Ушундай жакшы жаңылык буюрса чек арадагы мекендештерибиз дагы мекенибизге кайтат деген ишенич пайда болду. Андыктан жолдо ошол жерде күтүп отурган жолго чыгып буюрса мекенге бара турган мекендештерибизге бардыгы ак жол, эсен аман жакшы мекенибизге жетип алыңыздар. Калганыбыз бардыгыбызга үй бүлөбүзгө тынчтык, ден соолук. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.